Келе жаткан 100 жылдыкта классикалык музыканын тагдыры кандай болот? Гендель, Бах жана алардын улуу кесиптештери Spotify'дан жок болуп кетпейби? Симфониялык оркестр унутулуп, алардын ордун алгоритмдер басып калбайбы? Же классикалык инновациялардын агымынан тынч өтүп, анын үнү жаңы доордо дагы деле жакшы угулабы? Эльмар Бурибаев музыканын ичинде төрөлүп өскөн дирижер. Бул суроолорго теориядан эмес, өзүнүн тажрыйбасынан жооп издейт. Ал TikTok менен Шопендин күнүмдүк скроллингдин өсүп жаткан темпи менен симфониялык монументалдуулуктун ортосунда эч кандай карама-каршылык жок экенине барган сайын көбүрөөк ишенүүдө. Музыка кесип эмес, аба болгон үй бүлөдө төрөлгөн Эльмар бала кезинен эле партитуралар, тынымсыз үн, стиль, интерпретация философиясы жөнүндө талкуулар менен курчалган. Анын агасы маэстро Алан Бурибаев, ата-энеси кесипкөй музыканттар. Ал эми алыскы тамырлары Ахмет Жубановго барып такалат. Бирок ошол эле учурда Эльмар санарип муундун типтүү өкүлү. Ал YouTube'дан Шопенгауэр жөнүндө лекцияларды көрөт. Смартфонунан Плетневду угат жана тегерегиндеги дүйнө преста темпине чейин ылдамдагандай дирижерлук кылат. Балким азыр заманбап технологиялар жаштарга, мисалы 18-19 кылымдардагыдай башка шаарларга, Германияга, Европага барып партитураларды үйрөнүү, өмүрүндө бир жолу жандуу аткарууну угуу зарылдыгын азайтат. Анткени кандайдыр бир жазуулар бар. Мен каалаган күнү Бетховендин симфониясынын бардык жазууларын Рикардо Шайттин интерпретациясында же мен үйрөнгөн уктап жаткан сулуунун симфониялык темптерин Плетневдун Михаилдин аткаруусунда уга алам. Мен жөн эле ачып, азыр эле уга алам. Чындыгында эле бул тапшырманы жеңилдетет, процессти бир топ тездетет. Анын ичинде мен үчүн дагы. Классикалык дирижердук карьера бир кезде өмүрдүн экинчи жарымын иши деп эсептелчү. Маэстронун жашы канчалык өйдөлөсө, анын интерпретациялары ошончолук тереңдей берген. Бирок 21-кылым эрежелерди өзгөрттү. Эльмар Бурибаев жаш, тайманбас жана өз ишинде чынчыл. Ал үйрөнүүдөн, суроо берүүдөн, сынап көрүүдөн коркпойт. Ошол эле учурда канондорду сыйлоону жоготпойт. Анын кесиптештери айткандай, ал 3 сааттык репетициянын ичинде бүткүл партитураны өзүнөн өткөрүп, музыканттарга буйрук эмес, чабыт бере алат. В этом смысле Эльмара заостренное внимание, все еще пылкое отношение. Эльмар бул жагынан абдан көңүл бурат. Дагы деле болсо ынталуу мамиледе. Ал балким билесиздер, абдан көп сүйлөйт. Анын ар дайым айта турган нерселери көп. Ал кандайдыр бир факты боюнча айтып да, сурап да, талап да кылып, мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кызыгып да кете алат. Дагы кандай мисалдар бар деп сурайт. Мунун баары жарым мүнөткө эле батат. Аны менен сүйлөшүү кыйын эмес, бирок кызыктуу. Көп нерсени үйрөнөсүң. Интересно с ним разговаривать, много узнаешь. Раз, и... Заманбап маэстро бул жөн гана таякчасы бар жана катуу көз караштагы адам эмес. Бул доорлор арасындагы, стилдер арасындагы, адамдар арасындагы медиатор. Эльмар өзүнүн башында бир эле учурда Малерда, Инстаграмда жашаарын моюнга алат. Анын милдети тандоо эмес, синтездөө, классикалык улуттук менен актуалдуу трендтердин ортосундагы дал ошол компромиссти түзүү. Бирок аны күн сайын жанында иштегендер кандай көрүшөт? Ал биринчи репетицияга кандай келет? Ал башкалардын пикирине канчалык ачык жана кантип алдыга жетелей алат? Это молодой, очень перспективный дирижер. Бул жаш, келечеги кең дирижер. Биздин аны менен биринчи биргелешкен ишибиз. Бул Фредерик Шопендин музыкасына жазылган Шопенина балети болчу. Такой очень приятный момент, что все, что делалось, вся... Балет залында мени менен бирге жасалган бардык нерсе мен ойноп жаткам. Ал партитура менен балет, мунун баары оркестрге көчүрүлдү. Бул абдан жагымдуу учур болду. Было перенесено на оркестр, что было приятно, удивительно. Он настолько переложил фортепиано музыку на оркестр. Ал фортепиано музыкасын оркестрге ушунчалык чеберчилик менен көчүрдү. Ошондуктан пианист ойноп жатабы же оркестр ойноп жатабы айырмасы жоктой сезилди. Анткени фортепиано музыкасын кереметтүү контекстте жеткирүү абдан кыйын. Бул абдан таасирдүү болду. Мага абдан жакшы таасир калтырды. Это было очень, знаете, впечатляюще. Эльмар Бурибаев деген дирижер экен деген элес пайда болду. Билесиздерби, жаш, шайыр, ал абдан баарлашууга жакын. Ал маектеш катары кызыктуу, жаш курагына карабастан көп нерсе билет. Башында абдан көп маалымат бар. Много знает, несмотря на свой юный, скажем так, молодой возраст. У него очень много информации в голове.
Классикалык музыка дүйнөсүнө өзгөрүүлөр жай келет, көбүнчө дерелдеп, бирок кээде катуу үн менен. Элмар Бурибаев муну баарынан жакшы билет. Анткени ал доорлордун кесилишинде жашайт. Бир жагынан кылымдар бою жазылган партитуралар, академиялык сахна, консервативдүү көрүүчү, экинчи жагынан жасалма интеллект, мета ааламдар, иммерсивдүү концерттер жана кыска рилстер менен жашаган аудитория. 21-кылымдын дирижеру бул маданияттар менен муундардын ортосундагы медиатор. Дирижер — это такая специфическая профессия, которая должна, в принципе, всегда находить мосты между людьми. Дирижер бул ааламдын ортосунда дайыма көпүрө кура билген өзгөчө кесип. Менин ишим сахнада 100 адамды, балким оркестр чуңкурунда 50 адамды, ал эми чет жакада хорду бириктирүү. Менин милдетим мунун баарын бириктирип, баарына ыңгайлуу шарттарды түзүп, бул адамдардын баарын жетектөө. Ошондуктан мен макулмун. Ооба, биз дирижер болушубуз керек. Дирижер идеялардын элчиси, маданияттын элчиси, театрдык жогорку жашоонун, жалпысынан өлкөнүн элчиси болушу керек деп эсептейм. Культуры, послом, скажем так, театральной высокой жизни вообще страны, грубо говоря. Жакынкы жылдарда оркестр кандай чөөнүгөт? Элмар жасалма интеллект менен кызматташууну, санариптик мейкиндиктерге катышууну, партитураларды талдоо үчүн алгоритмдерди колдонууну алдын ала көрөт. Бирок ал технология музыканы күчөтүшү мүмкүн, бирок аны алмаштыра албайт деп ишенет. Анткени жандуу аткаруу бул жөн гана үндөрдүн жыйындысы эмес. Энергия алмашуу, залдын деми, жүздөгөн адамдык импульстардан токулган нерсе. Машина катаасыз ойной алат, бирок тыныгуудагы чыңалууну жаратпайт. Керектүү учурда аудиторияны дем алдырбайт. Все то, что нам предлагает цифровое развитие и вообще, скажем... Бизге санариптик өнүгүү жана жалпысынан адамзаттык прогресс сунушталган нерселердин баары албетте ишке ашат. Жок дегенде оркестр сөзсүз болот. Балким биздин дүйнөнүн бир бөлүгү ошол санариптик дүйнөгө кетет. Бирок классикалык музыканын бүт мааниси, балеттин, операнын, симфониялык концерттердин бүт мааниси дал ушул жандуу аткарууда турат. Театрды жабуу мүмкүн эмес. Театрды онлайн көрүү менен театрды жандуу көрүүнүн айырмасы чоң. Сахнада тирүү артисттер дем алып, кыйкырып, ыйлап жатканын көрөсүң. Үндүн бийиктигин, катуулугун, жыштыгын да өзгөртө албайсың. Эч кандай үн эффекттерин өчүрө албайсың. Эгер өтө катуу болсо, жаныңдагы мамалар тетиреп жатканын сезесиң. Эгерде медленно 3 фортеде ойной баштаса, оператор тарткан видеодон эмес, өзүң отурган жерден секириктерди угасың же көрөсүң. Бул таптакыр башка сезимдер. С той точки, где ты сидишь именно, а не так, как снимает оператор, который там находится. Это совершенно другие ощущения. Элмар Бурибаев көп нерсе өзгөрүп жатканын айтат. Көрүүчүлөр визуалды талап кылууда, видео проекциялар, жарык чечимдер, жада калса шоу элементтери колдонулууда. Бул жерде маңызды жоготпостон көңүлдү сактап калуу абдан маанилүү. Анын пикиринде Казакстан эксперимент үчүн идеалдуу аянтча. Бизде формалар азырынча катып калган жок. Биз жашпыз. Бизде жөн гана кууп жетүү эмес, жаңы нерсени жаратууга мүмкүнчүлүк бар. Элмар дал ушул жерде тереңдик менен ылдамдыктын, академизм менен жеткиликтүүлүктүн, мурас менен бастыктын ортосунда маданий компромисс жаралышы мүмкүн деп ишенет. На самом деле мы ищем сейчас компромисс. Я думаю, что абсолютно... Чындыгында биз азыр компромисс издеп жатабыз. Менимче дүйнөдөгү бардык маданий институттар социалдык тармактардын көз ирмемдиги менен классикалык академиялык музыканын жана жалпы эле маданияттын монументалдуулугу менен оордуунун ортосунда кандайдыр бир компромисс издеп жатышат. Менимче бул компромиссти табууга жакшы мүмкүнчүлүк бизде. Мунун баары жаш болгон өлкөдө. Анын ичинде биздин театр дагы жаш. Биздин театр жакында эле 10 жылдыгын белгиледи. Ооба, биз абдан жашпыз. Театру недавно там совсем исполнилось 10 лет, да, то есть мы совсем молоды. Замандын бир чакырыгы тереңдик менен трендтин ортосундагы тең салмактуулук. Музыканттар маданият жөн гана заман менен сүйлөшүү керек, бирок ага баш ийбеши керек деп эсептешет. Каламкас Жумабаева классиканын азыркы адаптациялары ага жакын эмес экендигин ачык айтат. Бирок ошол эле учурда заманга жараша кадам таштоо зарылдыгын түшүнөт. Так как мы все живем сейчас в 21 веке. Макул, азыр баарыбыз 21-кылымда жашап жаткандык. Биз андан таптакыр баш тарта албайбыз. Заманга шайкеш болуш үчүн кандайдыр бир жаңы канондорго ылайык келишибиз керек. Бирок чындыгында бул биздин табиятыбызга бир аз жат нерсе. Мисалы классиканы жаңыча окуу. Мен жеке өзүм буга анча жакшы мамиле кылбайм чындыгында. Я лично к этому отношусь не очень хорошо, правда.
И как сохранить вот то, что было написано? Улуу классиктер бизге чейин жазгандарды кантип сактап калуу керек? Кылымдар бою биз аркылуу бизден кийин мунун баары дал ушул жаралган түрүндө калышы үчүн кантип сактап кала алабыз? Бул абдан татаал. Бул жерде кандайдыр бир эки олтургучта отурганды билүү керекпи? Айта албайм. Бирок дал ошол тең салмактуулукту сактоо, эскини жоготпоо жана жаңы менен бир аз кадам таштоо зарыл. Но держать именно баланс. Не терять старое и быть немножко в ногу с новым. Долорес Умбеталиева музыкант кесибинде онлайн форматтар дээрлик иштебейт. Анткени жандуу байланыш алмаштырылгыс экендигин кошумчалайт. Чыныгы искусство дал ушундай жаралат. Это лично мое мнение, что онлайн-работа... Бул менин жеке оюм. Биздин кесипте онлайн жумуш бир аз ылайыксыз. Себеби интернеттин, технологиянын, техниканын ичинде үзгүлдүктөр болуп калышы мүмкүн. Ал эми бул баары бир баарлашуу. Интернета, технологии, техники, все что угодно может быть, а это все-таки... Башка кесиптерде бул жол берилсе да, биздин кесипте бул жол берилбейт деп эсептейм. Анткени биз чыгармачылык жаратабыз. В нашей профессии я считаю, что это недопустимо, потому что мы создаем творчество, мы творим, и на расстоянии... Биз чыгармачылык кылабыз жана аралыктан бири-бирибиз менен байланышуу кыйын. Баары бир жандуу, жаныңда күн сайын бирге болуп, ошондо бир нерсе өнүгө баштайт, талкууланат, акыры белгилүү бир продукт пайда болот. Который начинает развиваться, дополняться, и в итоге получается определенный продукт. Дал ошол санариптик ажырым доорунда жандуу адамдык өз ара аракеттенүү баалуулукка айланат. Элмар Бурибаев дирижерлуктун сыйкыры таякчаны кыймылдатуу эмес, анын артынан ээрчигин келген энергия агымы деп эсептейт. Дал ушуну эч качан бир дагы алгоритм кайталай албайт. Классикалык музыканын келечеги көңүл ачуу эмес, жана музейге жашынуу да эмес. Келечек чын ыкластуулукта, аудитория менен акылдуу диалогдо. Элмар Бурибаев сыяктуу доорлорду бириктирген адамдарда. Ал санариптик доордо төрөлүп, бирок өзүн төбөлүккө арнаган дирижер. Анын милдети классиканы модалуу кылуу эмес, аны жакын жана түшүнүктүү кылуу. Он дирижировал и оперные спектакли, и проблем не было. Ал опералык спектакльдерге да дирижерлук кылган. Опера солисттери менен иштөөдө эч кандай көйгөй болгон эмес. Оркестрде да көйгөй жок деп ойлойм. Анткени анын билими жетиштүү, абдан сабаттуу иштейт. Мен өзүм катышып көрдүм. Ошондуктан биздин театр Элмардын жүзүндө абдан жакшы келечектүү дирижерго ээ болду деп ойлойм. В лице Элмара приобрел очень хорошего перспективного дирижера. Самое важное в нашей профессии, вот именно в оркестре. Биздин кесибибизде айрыкча оркестрде ойноо жана балким дирижердун кесибинде эң маанилүүсү. Дирижер жөн гана жаң соолорду көрсөтүп, эмне кайда экенин айтып берүүчү эмес. Бул ички энергия болушу керек. Бул өзүнчө тартып, артынан ээрчүүнү каалаган, түзмө-түз бийлик жүргүзүүчү кол, өтө бекем сөз. Очень твердое слово. Элмар Бурибаев ар бир аткаруунун артында техника гана эмес, эмоционалдык байланышта бар экендигин билген дирижер. Анын баары менен биринчи скрипка, концертмейстер, хор, балет менен диалогу абдан маанилүү. Ал оркестрдик ааламдын координатору катары баарын бириктирет. Кээде оркестрда мага маэстро бир аз жайыраак болсоңуз болобу деп айтат. Мындайча айтканда бул жашоонун темпине көнүп калат. Кээде мен Атүгүл Байкуш оркестр үчүн да өтө тез сүйлөп баштайм. Жумуш көп экенин түшүнүп, мүмкүн болушунча көп нерсеге жетишким келет. Көпчүлүк үчүн чындыгында бул Атүгүл жакшы. Кээ бир оркестрлерге Атүгүл ушундай жагат. Көптөгөн музыканттар мисалы, биз көп нерсеге жетишип жатканыбыз сонун, эс алууга да үлгүрбөйбүз. Жаңы маалыматтарыбыз келип жатат деп айтышат. Кимдир бирөөнү бул канааттандырат, кимдир бирөөнү жок. Мен мындайча айтканда тигилже бул коллектив менен иштөөнүн стилистикасын түшүнүүгө жана өзүмдүн ритмимди ал дагы абдан тез чындыгында ылайыкташтырууга аракет кылам. 21 кылым ошондой да. Келечектин маэстросы таякчасы бар футурист эмес. Бул оркестрдин жандуу демин, замандын жандуу деми менен бириктире алган адам. Элмар дал ушул нерсе менен күн сайын алектенип келет.
Классикалык музыканын, балеттин, операнын, бүт академиялык искусствонун кооздугу эмнеде? Алар кылымдар бою сынуудун өткөн. Башкача айтканда алар канча убакыт жашап келди? Бир нече 3 кылым, андан көп 4-5, балким андан дагы көп. Классика эч качан модадан чыкпайт. Эгер эмне кийериңди билбесең, көйнөк кий. Көйнөк менен эч качан жаңылышпайсың. Бул классика. Ошондуктан бардык жаңы инновациялар, бардык жаңылыктар, классикадагы, академиялык искусстводогу бардык жаңы агымдар дайыма бекемдигине текшерилет. Ал эми баары чыгып жаткан нерселер азыр бекемдигине текшерилип жатат.